Каракол шаарында мен чемпионмун республикалык кышкы оюндар таймаш өтөрүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Аталган турнир 26-28 декабрь күндөрү Каракол шаарында Кыргызстандын балдар өспүрүмдөр спорттук мектептеринин тарбиялануучуларынын арасында уюштурулат. Мен чемпион мелдештери спорттун төмөнкү түрлөрү боюнча өткөрүлөт. Лыжа спорту, хоккей, лыжа жарышы. Мелдештин жеңүүчүлөрү жана байгелүү орундун ээлери тиешелүү даражадагы медалдар жана дипломдор, ошондой эле акчалай сыйлыктар менен сыйланышат. Байге фонду 1 миллион 50 миң сомду түзөт. Биринчи орун 200 миң сом, экинчи орун 100 миң сом, үчүнчү орун 50 миң сом. Кышкы оюндар Мелдеши Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаменти, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана спорт федерациялары менен биргеликте өтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги пиротехникалык каражаттарды колдонуудагы эрежелерди эске салды. Жаңы жыл майрамына саналуу күндөр калды. Бул күнү пиротехникалык каражаттарды аттыруунун адат кылган үй-бүлөлөр көп. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги колдонуудагы коопсуздук чараларды эскертти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14 жашка чейинки балдарга салюттарда сатууга тыюу салынарын белгиледи. Пиротехникалык каражаттарды кичинекейлер үчүн абдан кызык, бирок ал жөнөкөй оюнчук эмес экендигин ар бир ата-эне баласына түшүндүрүшү керек. Майрам күндөрү мындай буюмдардан негизинен бөбөктөрдүн жабыркашы, чоңдордун аларга бул тууралуу түшүндүрбөгөндүгүнөн улам болуп жатат. Баланы салюттарды колдонбой эле койгону ынандыруу, көндүрүү жакшы. Такыр буга көнбөсө коопсуздук чараларын үйрөтүү кажет, деп айтышат маалыматта. Сүйүнчү, Бишкек шаарында 3 эм төрөлдү. Бишкек шаарындагы номер 2 төрөтүүндө 37 жаштагы Нурзида Садырбаева 3 эм эркек балдарды жарык алып келди. Бул тууралуу төрөтүүнүн башкы дарыгери Майрам Керималиева билдирди. Анын маалыматына ылайык ымыркайлар 35 жумалыгында Кесирева жол менен эртең мененки саат 10:06 жарык дүйнөгө келген. Алардын 3-өө тең эркек балдар. Ымыркайлар биринчиси 2360 грамм, экинчиси 1900 грамм, үчүнчүсү 2490 грамм салмакта төрөлдү. Башкы дарыгер эрте төрөлгөн ымыркайларды багуу клиникалык протоколго ылайык жүргүзүлүп жаткан кошумчалады. Белгиленгендей, учурда эненин абалы канааттандырарлык.